3 kız bir oğlum var. Onlar da özleri adı. Ben attım değil mi Allah? Rahmat Hüseyin'de yüceği varken uşağa. Elhamdülillah bolmasa toң ölüp kalmamakmış. Өзгөн районунун тургуну Жунус Коңгурбаевдин дээрлик 20 жылдан бери туруктуу жашаган жери жок. Ал 4 жылдан бери мына ушул Мусада коомдук фондуна келип жардам алып турат. Ага чейин жалданып мал багып, кароолчулук кылып жан баккан экен. Аксакал балдары Орусияда иштешерин. Неберелерим 18 болсо керек. Бирок бирин көрбөдүм деп көзүнө жаш алды. Карылыкта кароосуз калган атанын 4000 сом пенсиясы бар. Документтери туураланса, карылар үйүнө барам дейт. Bilip bilbey algan olsa Allah Teala geçirgen bolsun. Men şu dağıla şu baldarım kızlarıma şu duamı verip patamı verip duram. Şulardan 17-18 nevrem var. Men uğuşumayınca. Men bir anda ciddi bir merimde ne mi bollak? Eyeme şu katından acılasınlar şunu kokulu. Orada iş kılattım, müstakil kılattım. Kedi көчөдө, кеде гостиницада болаттык да. Азыр эми болуп атат да. Бул жакка айла жоктон эле келе турган ойду эле жок болчу, оору эле. Ошол место жок болуп ошентем да. Канча күндөр бул жактасыздар? Келгенибизге 1 ай болуп калышат. Улам келип кетип турабыз да мындай. Ош шаарындагы Мусада кайрымдуулук фонду 10 жылдан бери үй жайы жок жарандарга көмөк көрсөтүп келет. Сел саяктар көбүнчө кыштын суугунда ушул жайда түнөп, бир маал ысык тамагын ичип кетишет. Мында аял эркек кишилердин бөлмөлөрү өзүнчө ажыратылып, медициналык жардам ала алышат. Кыш оор болду. Оор болгондо күндө мына кечээ күнү 9 киши алып келишиптир. Ал эми милициянын кызматкерлери алып келет, скорый помощь алып келет көчөдө. Анан баардыгы эле баягы үй жоктор эмес. Даже үйү барлар мына шаарга келет, дагы айылдан келип үй чийип анан көчөдө жатып калышат. Ошолорду как вытрезвитель катары алып келип атышат. Анан быйыл келген 100дөн ашты. 100дөн где-то 120 өзү неме боюнча статистика боюнча 60 киши бар деп айтылат биздин шаарда, бирок фактически былтыр 172 киши келип кеткен. Ош шаардык мэриясы үй жайы жок адамдар жана тилемчилер үчүн атайын баш калкылоочу жай уюштурган эмес. Мусада менен сүйлөшүү алып барып 60 000 сом гана каражат которгон. Деген менен аталган борбордо орундуктар жетишсиз болуп, түнөк сурап кайрылгандарды толук кабыл ала албай жатат. Жада калса ушул убактылуу суук күндөрдө карай турган бир дагы мекеме жок. Бир дагы мамлекеттик тарабынан кандайдыр бир приют дейт го, жай жок. Ошондуктан кечеки эле инженер, кечеки эле мугалим, кечеки эле мамлекетке өзүнүн салымын кошкон адамдар турмуштун кандайдыр бир агымына ушу туруштук бере албай, кыйынчылыкка туруштук бере албай, аргасыз үй жайын таштап, же болбосо үй жайынан чыгып кетип, же болбосо үй жайсыз калгандар бар. Ошолордун баягы аянычтуу тагдыры албетте өкүнтөт. Ушуларга дагы бир мамлекет тарабынан кандайдыр бир ушул туруктуу ушундай оор кырдаалда жада калса, жашап тура турган бир жай ачылса жакшы болмок. Белгилүү болгон коомдук фонд Мусада базасында уюштурулду. Биринчи этап катары азыркы учурда 60 000 сом Ош шаар мэриясы тарабынан бөлүнүп, андан сырткары ошол демөөрчүлөр тарабынан ошо мэриянын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы менен ошо төшөк, матрастар жана жаздыктар берилди. Ош шаарында жыл башынан бери 579 тилемчи жана селсаяк атайын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын баш калкылоочу жайына киргизилген. Анын ичинен 102синин үйү жок экени аныкталган. Милиция кызматкерлеринин милдетине кирбесе дагы аларды сууктун күнү гумандуулук кылып, жылуу жайда 3 саат кармап ысык тамак берилүүдө. Ошондой эле кылмыштуулуктан алыс болуу түшүндүрүлүп жатканын аталган мекеменин басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди. Бирок бул 102 сан өзгөрүлүп турат да. Кеде көбөйүп калат, кеде азайып калат. Ошолордун баарын мүмкүн болушунча учетко алууга аракет жасап жатабыз. Эмне себептен тилекке каршы ушундай абалда жүргөн адамдардын арасында дагы өлүм житим көп болот экен. Анан ошол учурда алардын өздүктөрүн аныктош үчүн дагы ушундай иш аракетти жүргүзүп, ошолордун кол издерин алып өздөрүн фотосүрөткө тартып коюуга туура келип атат. Ош мэриясы өткөн жылдын ноябрь айында туруктуу үй жок жана сел саяктарга баш паник уюштуруу, кайра калууна келтирүү боюнча атайын программа бекитилип, конкурс жарыялаган. Бирок кыш айында аткарылышы керек болгон жумуш январь айы аяктап баратса да ишке аша элек. Азыркы күндө экинчи жолу тендер жарыяланганы маалымдалды. Сел саяктарда жана туруктуу үй жок жарандарыбызга баш паник уюштуруу жана аларды калыбына келтирүү иштери боюнча программанын алкагында 300 000 сом акча каралган. Буюрса мына бюджет маселелери чечилип акча бөлүнө турган болсо,
эгерде ошо гранттык комиссиядан өтүп кайсыл мекеме уткан болсо ошол мекемеге ушул акча бөлүнүп бул иштер улантылат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.